11 октябрдан 17 октябрга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы. Аптанын алгачкы күндөрү чыгармачылык менен алектенген кой жылдызы астында төрөлгөндөр үчүн ийгиликтүү болушу күтүлүүдө. Эргүү артынан кууп жүрүп, күнүмдүк турмуштагы үй жумуштарын унутуп калбаңыз. Жумуш жаатында болсо, бул ирет жетекчиликке сиздин колуңуздан көп жумуштар келерин көрсөтүүнү негизги максат кылыңыз. Аптанын аягында жан дүйнөңүздүн абалына көңүл буруңуз. Букачар жылдызы. Сиз бул жума ичи көп жумуштарды аткарышыңыз керек болот. Бирок жумуштан качпаңыз, себеби сиздин колуңуздан бардыгы келет. Ар бир талыкпас мээнеттин артында албетте анын жемиши болоорун унутпаңыз. Ананда апта ичи ийгиликтин келишин күтпөй, тагдырым менин колумда деп максатыңызга жетүү үчүн аракетиңизди кыла бериңиз. Эгиздер жылдызы. Бул апта мамлекеттик жумушта иштегендер үчүн ийгиликтүү болушу күтүлүүдө. Себеби сиздин аракетиңиз жетекчилик тарабынан бааланып, акчалай сыйлыкка ээ болуп, же айлык маянаңыздын көтөрүлүшү ыктымал. Жеке жашоодо болсо бардыгы жайында. Кабатырланбай, жумушуңуз менен алек болсоңуз жарайт. Ал эми жалгыз бой улан кыздарды эс алуу күндөрү жагымдуу таанышуулар күтөт. Бөйөн жылдызы. Бөйөн жылдызынын алдында төрөлгөндөр апта ичи сиз жан дүйнөңүздү калыбына келтирүү менен убара болуңуз. Себеби жумуш жаатында бардыгы оюңуздагыдай болот деп ишендиришет жылдыздар. Ал эми жан дүйнөңүз жакшы эмоцияларга суусап турган учуру экен. Дем алыш күндөрү жакындарыңыз менен чогуу жагымдуу көз ирмемдерди өткөрүшүңүз ыктымал. Арстан жылдызы. Көптөн бери пландап жүргөн ойлоруңуздун ишке ашырууга кези келди окшойт. Дегенибиз жылдыздар сизди чечкиндүү болууга чакырышат. Максатыңызга жетүү үчүн тартынчаак болбой, оюңузду ачык айтуу керек болот. Бирок жумуш менен алаксып жатып, ден соолугуңузду солгундап алуудан алыс болуңуз. Сүйүү, достук мамиле жаатында ачык айрым мүнөзүңүздөн улам көп азап чегип калышыңыз жайы бар. Ошондуктан анчалык ачык китеп сыяктуу болбоңуз дешет жылдыздар. Бийкеш жылдызы. Аптанын алгачкы күндөрү жумуш жаатындагы же жеке жашооңуздагы айтор байкабай сүйлөп алып, башыңызга көйгөй үйүп алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан да бул апта ичи ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген накыл кепти кулагыңызга түйүп, акылыңызга сиңирип алыңыз. Аптанын орто ченинде болсо күтүүсүз жакшы кабар угушуңуз мүмкүн. Эс алуу күндөрү досторуңузга жардам сурап кайрылышыңыз дагы ыктымал. Тараза жылдызы. Буйруса келе жаткан апта сиз үчүн позитивке бай апталардан болушу күтүлүүдө. Пландап жаткан нерселериңиздин бардыгы ишке ашышы мүмкүн. Болгону талыкпаган эмгегиңиз гана керек болот. Ал эми аптанын орто ченинде кесиптештер менен түшүнбөстүктөр келип чыгышы мүмкүн. Кабатыр болбоңуз, бул жолкусунда сиздин маанайыңызды түшүргөн киши катасын сезип, сизден кечирим сурашы күтүлүүдө. Ал эми эс алуу күндөрү болсо, жакындарыңыздын корчоосунда жакшы көз ирмемдерди өткөрөсүз. Чаян жылдызы. Жашооңузда кайсы бир сизге жакпаган жагдайларды өзгөртүүгө мезгил келди окшойт. Бул ирет сизге кеңеш берген инсандардын кебине эмес, жүрөгүңүз эмнени айтса, ошол нерсеге көбүрөөк көңүл бурушуңуз керектигин айтышат жылдыздар. Жан дүйнөңүз каалаган нерсени жасайм деп калганыңыздан улам туугандарыңыздын талкуу чордонунда калышыңыз ыктымал. Аларга капаланбаңыз, албетте сизге акыл үйрөтүп көнүп калган кишилердин реакциясы ушундай эле болмок деп түшүнүңүз. Жачы жылдызы. Бул жылдыз белгисинин алдында төрөлгөндөр үчүн апта кызыктуу окуялар менен коштолушу күтүлүүдө. Апта ортосунда орун алган жаңы таанышуулар келечекте бекем достукка айланышы мүмкүн дейт жылдыздар. Ал эми жумуш жаатында дагы кубанычтуу кабарлар болушу ыктымал. Эс алуу күндөрүн болсо үй бүлө жакындарыңызга арнаганыңыз туура болот. Текечер жылдызы. Апта сиз үчүн жеңил эмес болушу мүмкүн, себеби сүйүктүүңүз менен келишпестиктер орун алышы күтүлүүдө. Бул араздашуунун негизги себеби сиздердин мамилеңиздерге чоочун кишилердин аралашканы болушу ыктымал. Андыктан сүйүктүүңүз тууралуу айтылган кептерге ишенип, ачууга алдыруудан мурун аны менен жай отуруп сүйлөшүп алганыңыз оң болот. Ал эми ден соолук, жумуш жаатында азырынча бардыгы сиздин ойдогудай. Сууяр жылдызы. Келе жаткан аптада бардык сиз үчүн маанилүү деген жумуштарыңызды жыйыштырып, ден соолугуңузга кам көрүңүз. Себеби ден соолуктан өткөн маанилүү нерсе жок дешет жылдыздар. Көптөн бери эс албай, организмиңиз чарчап калганы өзүңүзгө дагы байкалса керек. Бирок өзүңүздү күчкө салып, кыйнап иштейм деп тырышпай эле койгонуңуз оң болот. Балыктар жылдызы. Бул аптада сиздин алыскы сапарга чыгышыңыз күтүлүүдө. Ал сапарыңызда келечекте жеке жашооңузга байланыштуу болчу жакшы
инсандар менен таанышууңуз ыктымал. Андыктан мындай бурулушка даяр болуңуз. Жумуш менен алек болуп жүрүп, жакындарыңызга көңүл бурбай, алардын нааразычылыгын угушуңуз дагы мүмкүн. Эс алуу күндөрү ата-энеңизге, бир туугандарыңызга убакыт бөлгөнү тырышыңыз. Сиздер 11 октябрдан 17 октябрга чейинки жылдыздар төлөгөсү менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.